Элестеткиле, бизге бензиндин баасы арзандап, Кыргызстанга арзан баады келе баштаптыр. А биздикилер дагы деле 18 сом, 20 сом 1 литрине кошуп сатып жатышат. Бул кандай? Урматтуу төрага Нурланбек Тургунбекович, урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө бензиндин дүң баасы түштү. Кечөө бензин ташыган, дүң баада бензин ташыган компаниялар менен сүйлөштүм. Алар АИ 92 маркасындагы бензин 45 сомдон экен. АИ 95 49 сомдон экен. Азыр мына бензин заправкаларда 58 сомдон 62-65 сомго чейин сатылып жатат. Ушу монополия каршы кызматты чакырып, урматтуу төрага, алар каякты карап отурушат. Бунда эч качан болгон эмес. Бензинге, мен де бензин менен иштегем. Биз 2 сом 3 сомдон кошчубуз. Азыр мынакей 18-20 сомдон кошулат. Уят деген болуш керек да. Ошон үчүн урматтуу төрага Алмаз Акунжанович, антимонополия каршы кызматты чакырсаңыз, ушуларды сүйлөшүп, керек болсо ошол розничный торговля саткан жекешкелерди чакырабызбы же кандай кылабыз чакырып, ушу бензиндин баасын арзандатышыбыз керек. Жок дегенде АИ 92 47 сом 50 сом болуш керек. АИ 95 53-55 сом болуш керек. Элге бир аз болсо дагы жеңилдик болот. Азыр мынакей бир аз Кудайга шүгүр эми светибиз таныш болуп турат. Көмүрүбүз бар, ушу бензин бир топ арзандап калса, бир жок дегенде 10 сомго элге бир топ жеңилчилик болот эле. Ошону сөзсүз көзөмөлгө алалы, урматтуу депутаттар. Керек болсо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, урматтуу генералыбыз Камчы Кыдышаевичке кайрылалы. Эгер биздин депутаттардан колдон келбесе, өкмөттүн колдон келбесе, анда президентибиз менен урматтуу генералыбыз Камчы Кыдышаевичке кайрылалы. Давайте ушу бензиндин баасын жөнгө салалы. Чоң рахмат.